Сиздер менен дискреттик сигнал жана аналог сигнал деген эмне жана экөөнүн айырмасы кандай, ошол боюнча сабак өтөбүз. Эң негизги нерсе дискреттик сигнал болобу же аналогдук сигнал болобу экөө тең дүйнөдөгү болгон бардык информацияны билдирүүчү метод болуп эсептелет. Башкача айтканда, дүйнөдө болгон бар жок нерселерди, бар жок информациялар же дискреттик сигнал түрүндө же аналогдук түрдө белгиленет. Дискреттик сигнал деген эмне? Дискреттик сигнал бул бир гана 0 же 1ден болгон маалымат болуп эсептелет. Информация 0 жана 1ден гана белгиленип жаткан болсо, демек бул дискреттик сигнал болуп эсептелет экен, же болбосо дискреттик информация болуп эсептелет экен. Мисалы, 5 деген санды компьютерден биздин клавиатура аркылуу киргизсек, 5 деген санды баса турган болсок, компьютерге 0 жана 1 болуп кирет. 5ти 0101 деген 4 тамгалуу байнери түрүндө сохранить этилет экен. Ал эми аналогдук сигнал деген эмне? Аналогдук сигнал үзгүлтүксүз болгон маалымат болуп эсептелет. Эмне деген бул? Мисалы, дискреттик сигнал жана биз 0 же 1ден гана түзүлөт дедик. 0,1, 2 же 2,5 болуп ошондо белгиленбейт. А аналогдук сигнал болсо жанагындай бүтүн сандарды дагы кошо белгилей алат, бар болот. Мисалы, 0 болушу мүмкүн, 0,3 болушу мүмкүн, 100 болушу мүмкүн, 56,1 жана башка ар түрдүү болушу мүмкүн. А дискреттик сигнал айткандай эле 0 же 1 деген сан гана болот. Эмне үчүн бизге дискреттик технология керек? Себеби азыр биз өзүбүз жакшы билгендей эле 21-кылым компьютер технологиянын кылымы деп айта алабыз да. Азыркы учурда компьютер жана телефондор аябай көп. Биз эч кандай бир жумушту кыла албай калдык. Ошого дискреттик технология керек. Себеби компьютер жана телефондор биз колдонуп аткан бир гана дискреттик маалыматтарды түшүнө алат жана сактай алат. Мисалы, 0 жана 1ден гана турган маалыматтарды сохранить эте алат да. Башкача айтканда, телефон менен компьютерибизде бүт бар жок маалыматтар A болобу, B болобу, кайсы клавиатура аркылуу киргизе турган болсок, A, B боюнча эле сохранить этилбейт. A дагы 001, B 010 ошого окшогондорго алмаштырылып, ошол түрүндө гана сохранить этилет. Демек, компьютердин ичиндеги бар жок маалымат мына жерде тургандай 0,1лерден эң негизгиси, эң көп жакшы жактары бар, бирок эң негизги плюсу дискреттик технология же болбосо дижитал маалымат каталарды error деп коебуз. Алдын алуусу аябай оңой. Эгерде информация кетип алмашып кетип турган болсо, 0 болгон алмашса дагы 1ге алмашат турабы. Ошон үчүн окей, 0 ката алмашып калыптыр, информациябыз ката болуп калыптыр дей турган болсок, бир эле опшн калат, 1ге алмаштырып койсок болду. Ошондой каталарды оңой өңдөй алабыз. Анда компьютерлерибиз аябай бүт баары дискреттик түрдөн колдонула турган болсо, компьютер телефондорубуз көпчүлүк учурда дискреттик түрдө боло турган болсо, эмне үчүн бизге аналогдук технологиянын кереги бар деп ойлошубуз мүмкүн. Ошол компьютерге дискреттик түрдө информация сохранить этилгени менен компьютерге чейин алып келип беришибиз керек. Мисалы, мен WhatsApp'тан жазышам дей турган болсом, телефонума 01 болуп дискреттик түрдө сохранить этилгени менен башка досум жөнөткөн SMS-ти мага алып келип бериш керек. Ошол телефонго келет жатканда көбүнчө аналогдук түрдө сигнал берилет. Аналогдук технологиянын плюс жактары эң көзгө көрүнгөн модуляция, демодуляция процесси жеңилирээк болот жана жөнөтүүгө оңой. Дискреттик сигнал жана аналогдук сигналга же болбосо дискрет аналогдук маалыматтарга мисал келтире турган болсок, жана айткандай, компьютер, CD, DVD, телефон жана башка системалар дискреттик маалыматтарды пайдаланат. Дискреттик дегенде кээде түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, 0 деген 1 деген эмне депчи. Ошого биз лампаны элестетсек болот да. Лампа же жанат, же өчөт. Өчкөнү 0, жанганы 1. Ошол же өчөт, же жанат. Экөө эле бар, 0 жана 1. Андан башка эч кандай нерсе боло албайт. Аналогдук сигналга мисал келтире турган болсок, мисалы температуралык сенсорлор болушу мүмкүн. Мисалы, температураны өлчөй турган FM, AM радиодагы ошол аналогдук сигналдарды колдонот. Күндүн нуру, адамдын сүйлөгөнү дагы телефон
жок боло турган болсо, эки адам жөн эле оозмо сүйлөшүп аткан болсо, эч кандай процесс жүрбөгөн үчүн көбүнчө аналогдук түрдө сигнал болот. Биздин сүйлөгөнүбүз жана кулагыбыз менен укканыбыз, телефондон эмес кулагыбыз менен укканыбыз бул сигналдык аналогдук түрдө болот экен. Жана башка эң негизги эле мисал саат. Бул оң жактагы саат аябай эле көп көрөбүз, көргөнбүз. Азыр бирок көбүнчө дижитал түргө өтүп калды, то есть дискреттик технологияга. Мурунку көргөндөн тегерек оң жактагы саатыбыз аналогдук саат болуп эсептелет дагы. Эмнеге? Себеби мына минутаны көрсөткөн же болбосо саатты көрсөткөн багыттоочу эмне деп коет, көрсөткүч ар кайсыл санды көрсөтө алат. Мисалы 12 же 12,1 көрсөтө алышы мүмкүн, 12,2 көрсөтө алышы мүмкүн. Ошондо бүтүн сандарды көрсөтө алат. Ал эми сол жактагы болсо дижитал, то есть дижитал саат андай бүтүндөрдү көрсөтпөйт. Бизде 1ден 30 өттү, 1ден 31 өттү, 1ден 32 өттү деп 30 же 31ди көрсөтөт, бирок 30,5, 30,2 деп көрсөтө албайт. Ошого көбүнчө ушуларды элестетсеңиздер болот. Таразаны дагы ошондой. Мисалы, тараза үстүгө чыкканда мындай көрсөткүчү менен мурун көп колдонулчу, ошол аналогдук болот дагы. Үстүгө чыкканда жөн эле так көрсөткөн, так анык санды көрсөткөн тараза дагы дижиталдык тараза болуп эсептелет. Дагы бир жолу кайталай кетсек, дискреттик сигнал 0 жана 1ден болгон гана маалымат. 5 мисалы 0101 болуп эсептелет. Биз 5ти жазганыбыз менен компьютер 0101 деп гана түшүнө алат. Ал эми аналогдук сигнал болсо үзгүлтүксүз болгон маалыматтык сигнал. 0,1, 0,5 жана башка ар түрдүү үзгүлтүксүз болгон маалымат. Эми жанагы компьютерге алып келатканда аналогдук түрдө маалымат алып келет дедик, бирок компьютер дижиталдык маалыматты гана түшүнө алат дедик. Кантип экөөнү өткөрөбүз аналогду дижиталга? Ал үчүн дагы бир процесс жүргүзүлөт. Бул жерде ADC деп на английском аббревиатурада турат. Аналогду дижиталга которуу деген процесс керектелет.